Biz bugünkü günde biz tuğunu özgörttük. Gimindi de özgörtüşübüz gerek. Ырдаганга да оор. Ар bir кыргыз бул гиминди ырдай албайт. Biz жакында гиминди өзгөртөбүз. Assalamu alaikum. Саламатсыздарбы? Урматтуу бүгүнкү мартабалуу мааракенин ардактуу коноктору, азиз меймандар. Мен сөзүм башында эркин bir söz айткым келет. Мындан 100 жыл мурун Кара-Кыргыз автономиялуу облусун түзгөн биздин ата-бабаларыбыз башында турган Иманалы Айдарбеков баштаган биздин аксакалдарыбыз азаттыктын канчалык баалуулугун, канчалык оордугун, кайгылуулугун биздин жогорку тасмада көрдүк. Мен айткым келет, biz бүгүнкү күндө biz тууну өзгөрттүк. Гиминди да өзгөртүшүбүз керек. Себеп дегенде, biz гиминди кабыл алганда Советтер Союзунун курамынан чыгып, алгачкы азаттык кадамдарында жазганбыз. Ырдаганга да оор. Ар bir кыргыз бул гиминди ырдай албайт. Бул марш. Ошон үчүн жогорку кеңештин укугу, жогорку кеңештин милдети biz жакында гиминди өзгөртөбүз. Гимин ар bir кыргыз биринчи класстан баштап 85-90го чыккан биздин аксакалдарыбыз, апаларыбыз да ырдай турган жөнөкөй марш эмес, жакшы бутуна турган кыргыз эли, кыргыз мамлекетинин гимини болуш керек. Ушул боюнча биз иш алып барабыз, биз гиминди өзгөртөбүз. Себеп дегенде биз гиминди кабыл алганда Советтер Союзунун убагынан чыккан мал болгон. Азыр biz толук бутуна турган, кадыресе өнүгүү жолуна түшкөн мамлекетпиз. Ошон үчүн biz гиминди өзгөртүшүбүз керек. Бардык кыргыз эли ырдай турган гимин болуш керек. Урматтуу замандаштар, ардактуу иш-чаранын катышуучулары. Сиздерди Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши жана жеке өзүмдүн атымдан Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгы жана туңгуч жетекчибиз Иманалы Айдарбековдун 100 жылдыгы менен чын дилимден куттуктайм. Кымбаттуу мекендештер, бул мааракелер бекеринен белгиленип жаткан жок. Мындан туура 100 жыл мурун эгемендиктин эңсеген, элге үмүт берген чоң бурулуш болгон. Тагырагы азыркы кайрадан калыбына келген көз карандысыз мамлекетибиздин алгачкы пайдубалы катары Кыргыз автономиялуу облусу түзүлгөндүгүн түптөлгөн. Албетте, автономиялуу облус жеңил эле түзүлө койгон эмес. Бул үчүн көптөгөн көсөмдөрүбүз күрөшүп, улутубуздун ысымы жазылган автономиялуу облусту түзүү үчүн көп эмгек жумшашкан. Алардын катарында Иманалы Айдарбеков, Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбеков, Ишеналы Рабаев өңгү данышман аталарыбыз турган. Өзүңүздөр жакшы билгендей, быйыл президентибиздин жарлыгы менен Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгын жогорку деңгээлде белгилөө тапшырмасы коюлган. Ошондой эле азыркы кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн аталар жөнүндө жарлык чыгарылган. Узак жылдарды камтыган тарыхыбызга кайрылсак, кыргыз мамлекеттүүлүгү биздин заманга чейинки 1000 жылдыктын аягында да болгондугу ачык, анык айкын. Ошондон бери кыргыз өнүгүүнүн bir катар этаптарын өтүп,
ар кайсы мезгилдерде мамлекеттик түзүлүштөргө ээ болуп келген. Ошону менен катар мамлекеттик түзүлүштүн түптөөчүлөрү катары элдик лидерлер чыккан. Алардын сап башында жогору аталган инсандарыбыз турган. Тагыраагы 1921 жылдан тартып Кыргыздын алдыңкы интеллигенциясы өз алдынча автономия түзүүнү талкуулай башташкан. Көп өтпөй 1922 жылдын башында Абдыкерим Сыдыковдун демилгеси менен кыргыз депутаттарынын курултайы чакырылып, анда тоолуу Кыргыз облусун түзүү сунушу көтөрүлгөн. Бирок кийин 1924 жылдын 14 октябрында СССРдин Борбордук аткаруу комитети тарабынан өткөрүлгөн бир катар курултайлардын жыйынтыгында Кара Кыргыз автономиялуу облусун түзүү жөнүндө токтом кабыл алынган. Ошентип Кыргыз эли азыркы мамлекетти түзүү жолуна түшкөн. Президентибиз өз жарлыгында белгилегендей, адамзаттын тарыхында мамлекеттин түптөөчүлөрүн аталар деп атоо салты кеңири жайылтылган. Ага ылайык Кыргыз Республикасынын жаңы тарыхындагы саясий элитанын өкүлдөрү саналган улуттук лидерлерибизге, анын ичинен Иманалы Айдарбеков азыркы кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн аталардын бири катары толук татыктуу. Себеби анын ата мекен алдындагы өтөгөн эмгегин белгилөө өзүбүздүн парзыбыз деп эсептейбиз. Иманалы Айдарбеков баштаган аталарыбыз кыргыз эли өзүнүн тили, маданияты жана тарыхы менен өз мамлекетин Борбордук Азиянын башка элдери менен бирдей түзүүгө толук укуктуу экендиги ынандуу жана жүйөлүү негиздер менен далилдешкен. Башкача айтканда 20-кылымдагы жаңы мамлекеттүүлүгүбүздү башында турушкан. Урматтуу иш-чаранын катышуучулары, Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлүшүнүн тарыхый окуясы, андан кийинки Кыргыз автономиялуу Советтик социалисттик республиканын жана Кыргыз Советтик социалисттик республикасынын түзүлүшү Кыргызстандын келечектеги тарыхы үчүн зор мааниге ээ болуп, алар эгемендүү Кыргыз республикасынын пайдабалы болгону анык. Кыргызда өткөндөр даңкталмайын, тирүүлөр барталбайт деген жакшы кеп бар. Анын сыңарындай биз тарыхыбыздын урунттуу учурларын унутпай, элибиздин келечеги үчүн күрөшкөн аталардын эрдигин эстей жүрүшүбүз керек. Ошондо биз кубаттуу, өнүккөн өлкөнү курабыз. Кадырлуу замандаштар, чындыгында ар бир элдин өз тарыхы, өскөн жолу бар. Ал жол урпактан урпакка уланып, өткөн тарых таржымалы аркылуу ошол элдин келечеги калыптанат. Кыргыз эли да узак жылдарды басып өтүп, кыраан уул кыздардын аркасы менен кайрадан эгемендигин калыбына келтирди.